Эмне үчүн бардыгы ийгиликке жете бербейт. Анткени ийгиликтин тоскоолдуктары да күчтүү. Мына ошол ийгиликке тоскоолдук кылган бир сапат бар. Бул наалуу туугандар. Наалган адам ийгиликке жетпейт. Мыйзам ушундай. Же ийгилик, же наалуу. Наалган эмне? Дайым башка бирөөлөрдү күнөөлөө. Ийгилик өзүңө жоопкерчиликти аласың, өзүңдү күнөөлөйсүң. Эгер бир туура эмес болсо, итөө күнөөлөгөндө мындай бир күчтүү жагыңды издеш үчүн анализ кыласың. Сен виноватсың дегендей эмес. Ушу мен ушинтип койдум деген эмес. Бул такыр башка маселе. Наалганда адам өзүнө жоопкерчиликти албайт. Бул кылыш керек эле да, муну бул бүтүрүш керек эле да, бул ушинтип калды да, жамгыр жаап койду да, кар түшүп калды да, жол бүтүп калды да, мындай болду да, мындай болду. Бүт дүйнө виноват, сен виноват эмессиң. Наалуу мына ушундай нерсе. Эмне үчүн наалган адамдар ийгиликке жетпейт? Наалып деле жетсе болмок да, эмне өзгөрдү? Анын колу кыскарып калдыбы, же буту узарып кеттиби? Эмне үчүн нааласа ийгиликке жетпейт? Наалуу дагы кадимки эле позитивдей мээнин бир иши. Наалган адам деле, ийгилик адамындай эле мээсинде кайсыдыр бир тапшырмаларды аткарат. Мээсинин кубаты кайсыдыр бир ишти аткарат, наалган адамдыкы деле. Бирок ийгиликтүү адамдыкы менен мунун аткарган мээдеги тапшырмасы эмне десе, ийгиликтүү адам бул мен жаратам деп, бир нерсени жасайм. Ушунун жоопкерчилиги менде деп энергиясын ошого кетирет. Акылдын күчүн, интеллектти ошого кетирет. Орусча созидательный деп коет. Жаратмандык, да? Наалган адам мына ушул эле процессти жаратам деп эмес, бирөөнүн катасын табам деп энергия кетирет. Буга ким виноват, эмнеге виноват? Эгер мындай болгондо мындай болмок да. То есть бир эле мээ, бир эле адам, бир эле дене, бир эле иш. Бирок ийгилик бул ошол энергияны башкача жумшоо, наалган бул башкача жумшоо. Ошондуктан өтүнүч наалыбаңыздар. Ким наалып үйрөнгөн болсо, бир күн кечке хронофак жүргүзгүлө, бир күн кечке убактыңарды күзөткүлө, канча жолу наалыдыңар? Канча жолу бирөөнү күнөөлөдүңөр? Канча жолу бир ишти кылууда мен кылмакмын эгерде, оюңарды ушуну кылса болмок, эгерде мындай болсо дедиңер. Же болбосо эмне үчүн ушуну мен кылган жокмун? Эмнеге мен кылбайм? Эмнеге мунуга виноват, а мен эмес? Мен кылсам болбойт беле деген сымал өзүңөргө байкоо жүргүзгүлө. Эң күчтүүсү бир күндө канча жолу наалыдың? Эртең ошондон азыраак бир күнү бул конченный занудалар үчүн инструмент. Мындай баштап аткандар үчүн кандай кылабыз? Десе, наалып аткан учуруңда байкачы эмнеге наалып атасың? Эмне кереги бар ошону? Өзүң ойлонуп кар. Сен наалганыңдан эмне өзгөрөт? Балким сен жоопкерчиликти алып, мен кылышым керек десең өзгөрөбү? Же болбосо балким ошо наалгандан көрө, мен билем ал адам мындай, муну бүтүш керек дегенден көрө, балким башка ишти кылсаң ошо натыйжалуу болмокпу. Негизгиси бул жерде мээнин, акылдын кубатын сактап калуу тапшырмасы бар. Эң жакшысы эч нерсе кылба, мээ жок дегенде башка бир тапшырманы чыгарат. Мына ушундай. Наалымай жок, наалыбы.